Каракол шаарында социалдык келишим түзгөндөр ар кыл багыттагы ишмердүүлүктү колго алышкан. Жан Атайым жолдошу экөө мамлекеттен алган 100 000 сом менен тигүү машиналарын алып, учурда буйрутмалар менен иштеп жатат. Мындай мүмкүнчүлүк айрыкча бала менен үйдө тургандарга кыйла эле ыңгайлуу экен дейт. Мен бул убакка чейин 4 балама 1200 сомдон 4800 сом жөлөк болуп алып жүрчүмүн. Жайында июнь айынан баштап соц контрактка илинип калып, ушул 2 машинканы алып иштеп баштадым. Чоң рахмат ушу өкмөткө, бизге ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атканына. Мен балдарымды таштап эки жакка чыгып иштей албайм, кичинекей балдар. Жакшы, балдарды кийинтик, школго акчабыз мындай кенен болуп калды да. Социалдык контракт алгандардын арасында мал чарбачылыгына ыктагандар да бар. Марина Айымдын 1 баш мал менен баштаган чарбасы азыр 5 башка жеткен. Сүт өткөрүп, мал алып сатып, пайдасы жакшы эле дейт. Бу үйдү алганбыз. Ошол 2 балама пособие алчумун. Анан ошол азыркы данный момент бул воз. Негизи сүт сатчум, айран жасап сатчум, кошуналарга эле сатчум. Анан буюрса буяка дагы сарай салабыз. Анан эми көтөлүк деп атабыз. 2024-жылы социалдык келишимдин Каракол шаарында 60 киши алган. Улап кетип атышабы, ошолорду карап турабыз. Жөлөк пул алгандар Кудай буюрса азыркы убакта 112 эле киши калды, азайып эле калды. Дубан аймагында бүгүнкү күнгө чейин социалдык келишимдин негизинде 2300дөн ашык үй бүлөгө жардам берилди. Ал эми үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу облустагы 10 000ден ашык балага берилет. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык Көл облусу.